Birinci окуу болуп аткан кезде мен Токтогул каскаты боюнча сунуштарды айттым эле. Экинчи окууга ошону алып киребиз деген убаданы уктум эле. Бирок бир да өзгөрүү болбостон кайра кириптир. Үтүрүү да чекти да өзгөргөн жок. Экинчиден менин кооптонумду Чыңгыз Азаматович айтып кетти. Мына ушундай Конституцияда жеке менчик кол тийгиз деп турат. Эгер биз кичинекей эле бир жылчык ачып койгон болсок, ошону менен кете берет. Биринчи өкмөткө милдеттүү дейсиз, өкмөт барып сунуш айтат. Сунуш жакпай койсо, биз момундай иш ачабыз дейт. Бул кооптуу жагдай. Эмне үчүн Токтогул каскадын киргизбей койдуңуздар? Токтогул каскады кирген экинчи беренедин экинчи пунктусунда турат. Сиз мындай деп айтып атасыз да, 4-чү берененин экинчисин караңыз. Мамлекеттин менчигинде турган стратегиялык объекттер электен ажыратуу, менчиктештирүү жөнүндө мыйзамына ылайык ишке ашырылат. Бүттү. Ошону менен нарын каскаты дагы ушунун ичине кирип кеткен. А мыйзам менен менчиктештирүү ишке ашканда программа 3-чү, 4-чү кылып алып келесиңер, жогорку кеңеш колдоп бергенден башка аргасы калбайт. Урматтуу жакшылар. Пандоранын жашыгы эмес. Силер андан 5 беттер жаман нерсенин бетин ачып атасыңар. Жооп берсем болобу? Күтүп атам. Биякта болсо, сиз карасаңыздар, мынакей биякта бүт гидроэлектростанциялар кирип атат. Өзүнчө экинчи пунктта Токтогул электростанциялар каскадын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линиялары деп турат. Кошпогондо. Алар болсо, булар мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Токтогул электростанциялар каскадын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линиясынын өзгөчө статусу жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамда мунун баары киргизилген. Экинчи, мына биякта стратегический объекттер тизмеси турат. Бул тизмеде бүт Токтогульский ГЭС каскады кирген. Мынакей. Биринчи электрические станции Токтогульская ГЭС, Ташкумырская ГЭС, Шамалдысайская ГЭС, Курпсайская ГЭС, Учкоргонская ГЭС, Атбашинская ГЭС, Камбарата ГЭС-1, Камбарата ГЭС-2, ТЭЦ город Бишкек, ТЭЦ город Ош деп турат. Булардын баары стратегический объекттерге кирген. Эми караңыз. Боткону май менен бузуп албайсың дейт, э? Бул атайын мыйзам, багыттуу мыйзам, стратегиялык объекттер жөнүндөгү мыйзам. Мына ушуга, ошол сиз айтып аткандан баарын ушул жерге тизмектеп жазып, кайрадан кайта алып койсо, бышыкталат да, бышыкталат. Бизден ким келсе ошол келсин, ал улуттун менчиги бойдон калып калат. Мен ошол сунушту бербедим беле биринчи окууда, айтпадыңар беле? Биякта болсо, бул мыйзамда, бул мыйзам менен, постановление менен, арма ийне жибине чейин такталышы, мен ойлойм туура эмес, анткени биякта мыйзамда... Сиз ойлойсуз ошондой деп, сиз ойлойсуз. Но законодатель башкача ойлойт. Сот башкача ойлойт. Сиз ойлойсуз. Сиз бүгүн барсыз, эртең жоксуз. Сиз оюңузду ойлобоңуз. Бул жерде мыйзам кандай болушу керек? Отсылочный, бланкетная норма деген барбы юридический түшүнүктө? Мына суфлер, микрофонду күйгүз дагы өзүң жооп берчи. Сен ага айтканыңды башкача, өзүң жооп берчи. Күйгүз микрофонуңду. Кимсиң? Айтчы өзүң. Саламатсыздарбы? Атхан Кимсамбаевич, урматтуу депутаттар. Мен Министерство экономикада иштейм, заведующий сектором политики и банкротства. Ошол маселе мындай болуп атат да, бул экинчи беренеде гидроэлектростанции, анан кийин Токтогульский ГЭСти кошпогондо. Бул жерде мындай деп түшүнүк болуп калышы мүмкүн да юридикалык жактан. То есть гидроэлектростанциялар кирет, а Токтогульская ГЭС кирбей калат деген двоякое толкование бар да, то есть эки анжы талкуулоо болбош үчүн биз ошол эмеден экинчи статьянын пунктчасынан алып туруп, өзүнчө статьяга белгилеп атабыз. Экинчи статьясында Токтогульский ГЭСтин статусу боюнча мыйзам менен белгиленет деп, ошондой эле тактоо иретинде эле. Бул жерде Токтогульский ГЭСти алып салуу деген маселе каралган жок да. Эмне үчүн кошпогондо деп жазып атасыңар? Жок, кошпогондо дегенде алып салып атабыз. Ошону алып салып туруп экинчи пунктка которуп атабыз бул эменин статьянын. Кошпогондо деп сунуш киргизип атасыңар мына 4. Жок, андай эмес. Жок, андай эмес. Мен башкача окуп атам силерди. Биз ошол жана действующий редакцияда, азыркы редакциясында Токтогульская деп турат, гидроэлектростанции,
за исключением Токтогульской ГЭС, которая определяется законодательством о Токтогульской ГЭС деп тұрады. Біз айтқанда гидроэлектростанция, Токтогульская ГЭС, ол гидроэлектростанция, то есть в самом понимании этого текста, мындай болып қалады да, гидроэлектростанцияны қосып қойғанда гидроэлектростанцияға кирет, бирок Токтогульская ГЭС кирбей калат деген маанилүү болбош үчүн биз ошол статьяны тиги экинчи пунктка которуп айтып атабыз, Токтогульский ГЭСтин статусу ушул өзүнчө бир мыйзам бар, ошол мыйзам менен гана аныкталат деп. Нарын каскады стратегиялык объектпи? Нарын каскады ооба. А эми үчүн тизмеде жок. Биякта бүт жалпы гидроэлектростанциялар деп пункт менен кирген. Ошол гидроэлектростанциялардын тизмесин өкмөттүн корунтусу менен бекитип атабыз. Өкмөттүн корутундусу болбош керек. Бул жерде мыйзам чыгаруу менен аныкталат. Эгерде ушул жерге стратегиялык объектлерге нарын каскаты деп кошуп койсоңор, маселе чечилет. Маселе жок. Киргизип койгула ошону. Ошол стратегиялык өзүнчө мыйзам менен кийин кете берет отсылочный норма кылып. Бул мыйзамда бир пункту менен, мисалы, бир пункту менен гидросооружение деп кирип атат, андан тышкары водоснабжение конструкциялар деп кирип атат. Эгерде ошолордун баарын киргизсек, анда тенде водоемдор да кирип калат да. Ошондуктан аны кыскартыш үчүн биз болсо ошол жалпысынан белгилеп туруп, анан өзүнчө стратегиялык маанилүү болгон объектлерди болсо коопсуздук кеңешинин сунушу менен списокко киргизип атабыз да. Анткени эгерде аны кылсак, анда ишкерчиликте көп ишканалар кирип калышы мүмкүн да. Жакшылык кылалы сиз тескери бастыңарда. Урматтуу кесиптештер, бул өтө кооптуу мыйзам долбоору, ошон үчүн колдобошко чакырам анда. Жөн эле киргизип койгула дедим, бир эле пункт менен. Ары бери чайкабагыла деп атам. Коопсуздук Оюңузду айтасызбы чыгып? Урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу кайталашка туура келет. Жогорку кеңеш сөзсүз түрдө мамлекеттик менчигине тиешеси болуш керек мамлекеттик башкарууда. Коопсуздук кеңеши болобу, министрлер кабинети болобу, алардын өз карамагы менен тизмеден чыгарып киргизип салуу бул башаламандык алып келет деп атабыз биз. Жогорку кеңеш элдин өкүлү катарында, мыйзам чыгаруу бийлиги катарында сөзсүз түрдө стратегиялык мекеме ишканаларга тиешеси болуусу керек. Бул менин, сиздин же башканын кызыкчылыгы эмес, бул мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгы. Биз бүгүн барбыз, эртең жокпуз. Бирок ал объектлер урпактан урпакка, муундан муунга калышы керек. Кол тийбес болуш керек алар. Азыр менчиктештирилбеген ошол гана тармак калды, калганын баары менчиктештирип бүттү. Эми буга да көз арткан болсок, андай жакшылык алып келбейт. Генерирующий деп киргизип койгула, ушунчалык титиреп атсаңар. Кийин ким өз менчиги менен гидроэлектростанция курам десе, менчик кылып, жеке менчикке кура берсин. Эч ким тоскоолдук кылбайт. Түшүнүп мен айтканды. Мынау жерге дагы тизмени киргизип койсок, ошол баякы каша маслом не испортишь деп атпаймынбы мен. Киргизгиле, чочубагыла муну. Өкмөткө бербегиле. Комитет чечими Кыргыз Республикасынын стратегиялык объекттери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Мыйзам долбоорун экинчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 9, каршы 40, баары 49, катталды 86. Мыйзам долбоору экинчи окуудан өткөн жок, четке кагылды. 6 айга кетти, 6 айдан кийин келесиздер.